1 майдан баштап такси кызматынын ишине уруксат берилген, бирок аларга бир канча талаптар коюлган. Буга байланыштуу Ош шаарында белгиленген талаптарды канчалык деңгээлде аткарып жатышкандыктарын текшерүүгө алынды. Айрымдары эрежеге так болсо, кээрлеринин талаптар боюнча кабары да жок. Антисептигим меники түгөнүп калды, мен алып алам азыр жолдон. Ар бир клиенттен кийин кылынат. Кичинесинен бар, аркада аптечкада дагы бар. Кырдаалга байланыштуу унаа каттам аз болгондуктан жол эрежелерин бузгандар дагы жок эмес. Мында улам шаардык жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы кандай кырдаал болбосун жол эрежесин жана санитардык талаптарды сактоосу текшерилип турат дейт шаардык жол коопсуздугун көзөмөлдөө бөлүмүнүн маалымат катчысы Рашид Сыдыков. Ошондой эле өзгөчө кырдаал киргизилгенден баштап кээ бир таксилердин жол эрежесин бузган белгилери катталып атат. Буларга биздин шаардык кызматкерлер тарабынан бүт правиланын негизинде бузуулар боюнча протоколдор түзүлүп, чаралар көрүлүп атат. Шаар ичиндеги таксистердин айтымдарында бир жүргүнчү болсо деле көздөгөн жерине жеткиришет. Анткени алар адам санына эмес, бара турган жерине чейинки автоунаага коюлган эсептегич менен жүрүшөт. Бирок облус аймагындагы айдоочуларга бул жагдай маселе жаратууда. Анткени адам санына карап жол акысын алышат. Ошондо 2 гана жүргүнчү ташыса бензиндин акчасы чыкпай калат. Бир адам 4 жүргүнчүнүн акчасын төлөп такси жалдай албайт дешет. Ош облустук жол коопсуздугун камсыздоо бөлүмү аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бирге санитардык эрежелердин сакталышын текшерип жүрөт. Сонго келебиз. Ошол ичинде бензин бар, машина менети бар, шот менети бар дегенде эми канча эмне кылат? Ошо жөнүндө расчетун алабыз да бизчи. Ана бизге деле элди кыйнагыбыз келбейт. Келет 40 сомдон 30 сомдон биз отурабыз дейт. Жыласын 4 адамдын үйүнүздүн алышка туура келет. Адан аз алсаң биздин бензин деле актабай калат да. Бизде деле тиричилик бар, бала чака багыш керек. Семья бар, үйдө күтүп тамак жейм деген балдарыбыз бар. Алардын баарын караш керек да. Негизи такси кызматындагыларга эсине салчу жагдайларды эскертип өтөлү. Такси кызматы менен иш алып барган айдоочулардын эсине. Айдоочулар такси кызматын көрсөтүү убагында биринчи кезекте жол кыймылынын эрежелерин сактоого, өздүк гигиенаны сактоо үчүн бет кап, кол кап тагып жүрүүсү жана антисептик бир жолку сүлгү болуусу керек. Салык кызматынан жеке ишкерлик менен алектенгендиги тууралуу патенти болуусу, унааны ар 2 саатта дезинфекциялап туруусу керек. Нарында жана Бишкек шаарында кырдаал курч болгондугуна байланыштуу бир аймактан экинчи аймакка жүргүнчү ташууну азайтуу айдоочуларга сунушталат. Ош облустук жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын өкүлү Алтынбек Түркбаев мындай дейт. Андан сырткары жогоруда айтып өткөн аймактарда карантин режими сакталган тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Андан сырткары биз ушул аймактарга, бир райондорго, облустар аймак, шаарлар аралык бир аймактан экинчи аймакка ушул жүргүнчүлөрдү ташып, же болбосо ушул ички иштер органдарынын баардык кызматкерлери жергиликтүү бийликтер менен биргеликте ушул жалпы жарандарга аймактан аймакка барбай туруу сунуш кылып, ошол жөнүндө түшүндүрүү иштери жүргүзүп атабыз. Мындан улам айдоочулар өзүнүн жана жакындарынын коопсуздугу үчүн аталган эрежелерди так сактоосу эскертилет жана эреже бузууга жол бербөөгө чакырышат. Асанбек Пазыл, 1 радио, Ош.